Арбаңыздар кыргыз журтум, тилибизди кооз көркөм уккулуктуу кылып сүйлөө жана аны кийинки муунга жайылтуу ар бирибиздин колубузда. Бүгүн торсук деген сөздүн маанисине токтолобуз. Бир макал бар. Аны баардыгы колдонушат. Бирок торсук деген сөздүн маанисине түшүнө беришпейт. Ал кайсыл макал билесизби? Билесиз. Жаман атка жал бүтсө, жанына торсук байлатпайт деген макал. Жылкынын мүнөзүн билесиздер. Адамдын мүнөзү да кээде жылкы мүнөз болуп кетет. Эмесе торсук деген эмне? Ата бабаларыбыз көчмөн турмушта жашашкан. Андыктан торсук бул кымыз жана башка суюктуктарды куюп жүрүү үчүн ылайыкталып иштетилген териден жасалган баштыкты айтышкан. Мисалы, канжыгада торсукту чечип алды Коңурбай деп Манаста да айтылат. Эми торсукту билип алдык көрүнөт. Кийинки тасмада көнөк деген